Президент Аксы Каракулжа райондорунун акимдерин алмаштырды. Баткен облусунун башчысы 100 жаштагы ападан кабар алды. Айбек Жунушалиев жаңы Ош базар 3 айдын ичинде курулуп бүтө турганын билдирди. Президент Садыр Жапаров Аксы Каракулжа райондорунун акимдерин алмаштырды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлайт. Өлкө башчы кол койгон жарлыктарга ылайык Жалал Абад облустун Аксы районунун акими Замирбек Сыдыков кызматынан бошотулуп, анын ордуна Максатбек Саргазаков дайындалды. Ошондой эле Ош облусунун Каракулжа районунун акими Дамир Кулубаев иштен алынып, Аксыдан бошогон Замирбек Сыдыков ээледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Вьетнамга расмий визитинин алкагында өлкөнүн премьер-министри Фам Мен Чен менен бирге президенттин сарайдын аймагында жайгашкан Вьетнамдын биринчи президенти Хо Ши Мин атындагы мемориалдык комплекске барды. Өкмөт башчылары 1958 жылдын майынан 1969 жылдын августуна чейин өзү жашаган жана иштеген Хо Ши Миндин үйү менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев комплекстин ардактуу меймандары китебине жазуу калтырды. Апасын эстеп, Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев аялдар майрамына карата иш-чарада куттуктоо сөзүн баштай албай, энелерди көрүп көзүнө жаш алды. Апамдарды көрүп жашып кетти. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Айбек Шаменов Көк Таш айылынын 100 жаштагы тургуну Каратаева Кайрыл ападан кабар алып, 8 март аялдардын эл аралык майрам менен куттуктады. Өкүлчүлүк билдиргендей, Кайрыл апа 13 баланын апасы, жана 100дөн ашуун небере чеберенин чоң энеси. Апанын 40 жаштагы уулу Мамасалы Каратаев 2021 жылдын апрель айында болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда жарадар болгон аскер кызматкерлерине жардам берип жаткан учурда каза болгон. Облус башчысы Батыр уулду тарбиялаган апага ыраазычылык билдирип, бекем ден соолук жана узак өмүр каалап, белектерин тапшырды. Белгилей кетсек, бүгүн жерлерде улгайган көп балалуу апаларды жергиликтүү жетекчилер куттуктоодо. Жаңы Ош базар 3 ай ичинде курулуп бүтүп, азыркысы толугу менен көчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев күн мурун Ош базарга жасалган рейд учурунда билдирди. Анын айтымында, жаңы базардан зарыл болгон расмий документтери бар гана соодагерлер орун ала алат. Азырынча расмий документтери жок, иштеп жаткандарга эч ким тийбейт. Бирок биз көптөн бери эле документтерди иретке келтирүү зарылдыгын эскертип келебиз. Базар толугу менен көчүрүлөт. Жаңы базарга көчкөндөн кийин бул жакта соода кылганга тыюу салынат. 3 айдын ичинде бүтөт деп жатат. Бардык соодагерлер жаңы орундарга которулат, эч ким калбайт. Бирок жаңы базардан патенти жана соода кылуу үчүн мыйзамдуу келишими болгон жарандар гана алгачкылардан болуп орун ала алат, деди мэр. Россия Кыргызстан өнүктүрүү фонду Баткен облусунун Кадамжай районунда кондитердик азыктарды өндүрүүнү кеңейтүү боюнча долбоорду каржылады. Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Артем Новиков маалымдагандай, фонддун өнөктөш банкы болгон Элдик банк ачык акционердик коом аркылуу 8 миллион сом өлчөмүндө каражат бөлүндү. Аянты 267 чарчы метрде түзгөн жаңы кондитердик цехтин курулушун камтыган долбоорду каржылоо 2024 жылдын ноябрындагы ачык эшиктер күнүндөгү презентациядан 3 ай өткөндөн кийин болду. Жаңы цех заманбап жабдуулар менен жабдылат. Бул өз кезегинде өндүрүштү автоматташтырууга жана продукциянын көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө компания Япония, Германия жана АКШга экспорттоп жаткан таттуу кекстери, пряниктери жана малина кошулган печеньелери менен белгилүү. Ушул дальнейший план бизде проекттер ушул 200 месталуу кондитерский цех куруу, анан 1000 квадрат метрге реабилитационный центр куруп, чоңойтуу реабилитационный центр.